көлгө окшоп кетеби экен. Казбек укмуштуу да көрүнүшкө ээ болуп турат, тереңдигин, кооздугун карачы. Бул Токтогул суу сактагычы да. Билем. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз улуу инсандар басып өткөн касиеттүү жери бар, өзгөчө эли бар Токтогул жергесине дагы келип калдык. Ооба, таң эртеден биз Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылына кирип жакындап калдык. Бизден алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Кызыл Өзгөрүш айылынын өзгөчө бир эл менен сиздерди тааныштырайлы деп турабыз. Анда кызыктын баары алдыда биз менен бирге болуңуздар, ардактуу теле көрүүчүлөр. Анда кеттик Казбектер, эртерээк баралы. Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылы Ош облусунан 400 чакырым алыс аралыкта жайгашкан. Айылдын жалпы аянты 3180 км квадратты чапчыйт. Ал эми калкынын саны 12 миңге жакын. 2700 кожолук жашайт. Негизги турмуш тиричилиги мал чарбачылык жана дыйканчылык. Айылыбыз абдан кенен, көп нерселер жетишкендиктен. Ал эми элибиз жалпы мал чарбачылыгы менен, дыйканчылык менен жашап келатышат. Бизде мал чарбачылык көп. Айылыбызда 2019 жылы 5 көпүрө бүттү. Ошондой эле жаңы мектептин, Ибраев мектебинин жаңы курулушу болуп атат. Проектиси кирген, ишке ашып атат. Бүтөт деген үмүттөбүз. Жолдорубуз эми мүмкүн болушунча колдон келгени аткарылып атат. Эми оңдоп түзөө жагы биздики шагыл төгүп эле сүздүрүп койгон колубуздан келет экен да. Ага бюджетибиз ошого эле чамалуу. Анан таза суудан элдер аябай кыйналышат. Таза суусу ишке ашпай жатат. Проектиси кеткен, бирок алигиче иш болбой жатат да. Элдер ушу тоодон аккан суу менен жашап келе жатышат. Ушул суунун тазалыгы канчалык деңгээлде текшерилгенин биле албайм, бирок ошол суу менен жайгышыдыр элдер азыктанышат. Абалар, айтсаңыздар, бул Кызыл Өзгөрүш айылы эмне себептен Кызыл Өзгөрүш болуп аталып калган да? Илгери биринчи бул жерде Коңуруңуз деп аталган жер экен. Кийин анан колхоздоштуруу болуп 26-жылы башталгандан кийин бул жерде ошол убакта Союз убагы кызыл менен башталган экен. Кызыл Өзгөрүш деп ушул жерден өзгөргөн айыл деп Кызыл Өзгөрүш кылып койгон экен атын. Ошондон бери Кызыл Өзгөрүш болуп калдык. Азыр айыл өкмөтүбүздүн аты да Кызыл Өзгөрүш. Өзгөрүш деп коебуз. Негизи кызылды алып калып, азыр өзгөрүш деп эле жүрөбүз. Ошондо бул жерде кыргыздын кайсы уруудагы урпактар отурукташкан да бул жерде? Негизи Саяк эли. Саяк эли ушул жердин 95%-ине чакын Саяк эли десем жаңылышпайм да. Азыраак бир 5-6 түндөн башка эл бар, теги Сарбагыштардан келип калгандар бар, башка дагы айылдардан уруулардан келип калгандар бар. Адегинеден 1-2 түтүн бар. Ушулар болбосо негизи Саяк эли жашайбыз бул жерде. Казбек, бул жерде дагы бир айтып кете турган нерсе, мына бул айылга кире бериште Миңдөбө деген жерден өтүп келбедиңерби? Ошол жерде Токтогул атактуу акын, муну билбеген кыргыз жок. Сибирден келгенден кийин 1 жылча убакыттан кийин ушул жактагы өйүздөгү элдер менен эл аралап учурашып келейин деп келгенде, ошол учурда Эшмамбет бул чоңколордун айылында туруктап жашап калган. Бул киши кабар ала албай калат экен кандайдыр шарт менен Токтогулдан. Анан ошол жерден астынан тозуп барып туруп, ошо Токтогул менен учурашкан жери да ошо Миңдөбө. Ошол жерден ошол Миңдөбөнүн жана Токтогул менен Эшмамбет учурашкан, саламдашкан жери Миңдөбөдө. Ошондон кийин Миңдөбө болбосо мындай дөбөлөр көп эле. Жана Миңдөбөнүн аты ошондон анан оозго алынып калган. Бул эми дөбөлөр бул баягы кургандарда мындай айтканда. Кагылайын Манас, калкымдын туусу сен Манас. Намысын колдон алдырган абаңдын алын көр Манас. Көкөн улуу бок мурун, көкөтөй жайын айталы. Аш берем деп атагаң, азапка журтуң байлады. Кыйын күн түшүп башына, этим эле кыргыздын чору да кайнады.
Көкөтөйдүн кызыл аш көргөнү келген экенбиз, таланып карагалмакка өлгөнү келген экенбиз, көбүнө мындайгы жанды көмгөнү келген экенбиз, булкунуп жол бойгон урбай буданды улап алам дейт, маникер күлүк бербесең бузукту бүгүн салам дейт, айтканыма көнбөсөң аргымакты бербесең эсебиңди чабам дейт, обалам элиңди чабалам дейт. Тоолу Токтогул жергесин таланттардын мекени деп айтсак жаңылышпайбыз. Белгилүү тоо булбулу Токтогул атабыз жашаган ыйык жерден кыргыздын мен деген белгилүү ырчылары, төкмө акындары, манасчылары, көп кырдуу талант ээлери чыккан. Айтсак Шахрат Алипова, Анапия, Дилбар, Лира Райымбековалар жана төкмө акын Элмирбек Иманалиевтер. Алардын жолун жолдогондор дагы жок эмес. Кызыл өзгөрүш айылы кылымга кеткен дайыны, түн катар түнтөй журт экен, түтүнү сайыныр чекен. Акын болгондон кийин ырымдың айтам билерге, кызыл өзгөрүш айылынан да тааныштырайын силерге. Устатым Элмир айткандай, чырайың ачыланып, чөккүм келет тууган жер, чымчыгың чымчып муйдунан, өпкүм келет туулган жер. Кече бүгүн ойлосом, далай залкарлар чыккан жер, атагын дүйнөң уккан жер, баарысын айтып ырдайла. Бүгүн Темирбек мындан ырдасаң, телмирип көңүл бөлүнөт, ырдап атсаң акындар көңүлүң кантип сөгүлөт. Кызыл өзгөрүш айылын кыздарын калкын мындай кой, кемпири сулуу көрүнөт. Бул досум экөөбүз бардык наамдың алабыз, батыр энеден башкасын. Бияка жылдыр эми, муну алдың да, аны коюп койду, муну чыгар жерге. Аны чыгап, эми муну азыркы деп коет. Муну көтөр. Көтөрүп койдук, бул жака жылдырабызбы? Ооба, ушундай жылдырсаң, аны мындай кылсаң бул жерден өтөт да. Анан аркы кылыч менен ажыратасың, кызылды кызыл, ал кылыч деген болот. Мына жерден сал эми. Ай, молодец. Ана. Эже, биз атайын угуп келдик, ошол көчмөндөргө барып, жакшы ийгиликтерге жетишип келиптир деп. Көчмөндөр оюнуна 2 жолкусуна барып келдим. Азыркыда болсо, Кыргызстан айымдары деген медаль алып келдим азыркыда. Туура эле кылып атамбы? Көрсөтүп коңуз кичине. Туура эле эми кызылды чыгартып, муну чыгартып, эми жашылды тересиң. Анан кийин аякка баргандан кийин көрө-көрө болуп огош бетер кызыгууңду артат экен, көпчүлүктү көргөндөн кийин. Жок, ана эмес тиги. Эмеже, даярыларыңыз дагы барбы? Даяр сактап койгон буюмдарыңыз же баарысын тартууга берип келдиңизби? Жок, даярларым дагы бар. Анан кийин азыр мындан мурун бир өрмөк бүткөм, андан ошондон бар, мурункудан бирин эким бар, азыраак бар. Анда кирип көрөлү, үйүңүздө? Жүргүлө, үйгө барып көргүлө. Көрөлүчү, анан баштайбыз, бул жакты улантабыз. Ой. Мынакей менин эмелерим, сумкаларым. Мен ичигенин хозяйственный десе болот. Мунугу болсо заманбап жаштарга. Жаштарга ылайыктуу. Ооба, жаштарга ылайыктуу. Мынакей. Мынау деле хозяйственный иштеп салгап. Удобный да. Мынагулар болсо ошо мурунку немеден ушул экөө калыптыр, сотка салгыч. Булардан аябай көп жасагам, ушул экөө калып калды. Атайын ушу. Эжеке, ушундай улуу, баалуу, барктуу унутулгус мына ушундай кол өнөрчүлүгүңүздү кийинки муундарга жеткирүү үчүн, сактап калуу үчүн эмне кылыш керек? Кандай иш-аракеттерди жүргүзүп жатасыздар силер кол өнөрчүлөр? Мен аракет жүргүзүп айтам ушу айылдагыларга, давайте моундай кылгыла, кыймылдагыла
десем үйрөнүшөт да. Мисалы үчүн келип алып тиги соккондо үйрөнүшөт, кайра келип эле тиге келип такалып калышат да. Мындай менин колуман келбейт экен. Келбейт экен, буга эмне керек экен. Мен дагы неметиш керек, аракет кылыш керек да. Өзүнүн ар жагында аракет кылышпайт да. Эгер аракет кылса, деле адам баласы да келет болчу. Аны ошентишпейт азыркы заманга жараша. Мен эми баягы эски муунга кирип калдым окшойт. Апам кемпир болчу. Анан кийин апам кылгандарын кылып жүрө берип, анан ошондон бу апам канында барбы айтор аракет кылам да. Анан эмкилерге деле айтып эле атам, жакшы эле айтып эле атам, кыймылдагыла, аракетке берекет, жасагыла деп айтып атам. Илгери ушундай колөнөрчүлүктөр ар бир кыргыздын үйүндө, бооз үйүндө сөзсүз турчу да. Ушул нерсени кийинки муундарга, кийинки келечек жаштарга жеткирүүдө сиздердин салымыңыздар чоң. Ушул өнөрүңүздү уул кыздарыңыздарга, неберелериңизге жеткирип жүрө бериңиз. Ийгиликтерди каалайм. Аябай көз жоосун алды. Эми баштыгыңызды мага эстеликке берет окшойсуз. Алак. Рахмат анда. Мен сапарымды улантайын. Сапарыңыз улант. Рахмат силерге дагы ошентип. Чакалда музейде десизде аябай көп экспонаттар бар го бул жерде. Бул музей өзгөрүш айылындагы Казат Жолдошев атындагы мектепте уюштурулган музей. Музей негизинен тарых этнографиялык музей деп аталат. 1990-жылы ошол Вандер коллективи тарабынан жана окуучулардын күчү менен уюштурулган тарыхый музей. Эми бул табылгалар ушул айылдан эле табылган да? Табылгалар ушул өзүбүздүн эле өзгөрүш айылынан табылгалар ушул жерден. Мына мунун ичинде бир 2000ге жакын экспонат бар. Мындан ары дагы ушул экспонаттарды көбөйтүүнүн үстүндө эмгектенип атабыз да мына азыркы мезгилдерде. Шайлообай ага, айтсаңыз, бул жерде канча этапка бөлүп? Бу жерде 4 этапка бөлгөнбүз. Эметебиз. Эң негизги мына Улата мекен согуш мезгилиндеги өчпөс от уюштурганбыз. Мына ушул эле биздин айылдын ичинен бир 200ден ашык киши мына жерде жазылып турат. 200ден ашык киши айылдан кетип кайтпай калган. Ушул эч ким эч нерсе унутулбайт деп ушуларга арнап өчпөс от уюштурганбыз. Ушул кишилер айылдан кетип кайтпай калды да. Бул мына кыргыз эли мал чарбачылыгы менен кесиптенишкен, дыйканчылык менен кесиптенген, ошондой эле аң улоочулук менен кесиптенишкен. Мына ошолорго эме болуш үчүн биз атайын чогултканбыз. Мына бул ошол мезгилдердеги элди азык түлүк менен багууда керектүү нерселерди, мына мылтыктарды колдонушкан. Музей 4 багытка арналган. Мында 19-кылымдан тартып бүгүнкү күнгө чейинки экспонаттар менен толукталган. Бул жерден сиз кыргыздын тээ байыртадан бери дыйканчылыкта, тамак аш бышырууда, алыскы сапарда мал жандыкты кароодо, той жыйноодо, жада калса тартип бузган адамдарга колдонулган буюм тайымдарды көрө аласыз. Мурдагы 19-кылдын аягы 20-кылдын башындагы буюмдардын аттарын билишпейт. Ошолорду мына билдириш үчүн алар биздин элибиз кандай жашап өткөндүгүн, эмне менен кесип кылгандыгын, эмне идиштерди пайдалангандыгын билиш үчүн ошол окуучуларга жана элдерге, кийинкилерге сабак болуш үчүн ушул музейге алып келип атайын коюп, дайыма сабактарда балдарды ушуга тарбиялап эметебиз. Мына мисалы үчүн мына ушул 19-кылдын аягы 20-кылдын башындагы желпир табак дейт. Азыркы заманбап технологияда өнүккөн заманда жасалган бешликтерди көрүп эле жүрөсүздөр. Ошол эле дизайн. Илгеркилер биздин ата бабалар чак эле ойлоп таап коюптур. Жыгачтан бешлик, чөп жана башка нерсе жыйнашкан. Чындыгында биздин ата бабалар ойлоп табуучу.
умный адамдар болгон да. Албетте, тарыхы болбой эл болбойт. Ата-бабаларыбыздын жасаган эрдеген тарыхый издерин музейлерди уюштуруп табери кылып сактап жүрүү менен кийинки муундарга улуу мурас катары жеткире алабыз. 19-кылымга аталган моундай жыгач кеселер. Ошондой эле жыгач кашык. Бул жерде музейде бүт кыргыздын тамак ашына, тегеле жашоо турмушуна, жашоо тиричилигине керектүү буюм тайындар ушул айылдан табылып, ушул жерге жыйналып сакталыптыр. Албетте бул кийинки муундарга чоң сабак болот деп ойлойбуз. Сизге чоң рахмат. Ошонун маалыматтарды айттыңыз. Мындан кийин дагы өркүндөтүп, дагы ушундай табылгаларды жыйнай бериңиз. Эмгегиңиз аябай көп экен. Анда мен барайын. Рахмат. Силерге да рахмат. Опа. Окуу бөлмөңүз экен да? Ооба, Перизат. Ушул ооба, азыркы талапка ылайыктуу, заманбап формада жасалган. Менин кабинетим Перизат. Азыркы мезгилде биздин Кыргызстан эле эмес, бүткүл дүйнөнүн элин аябай тынчтандырып турган бул экологиялык маселелер. Анан ошол экологиялык маселелерди, экологиялык проблемаларды балдарга мектептен үйрөтүшүбүз керек да. Бала мектептен экология эмне, ага кандай мамиле жасаш керекти мектептен үйрөнүш керек. Ошон үчүн менин максатым бул кабинетте балдарга экологиялык билим жана экологиялык тарбия берүү максатында уюштурулган. Мен дагы бир нече кызыктырган суроолорго жооп алып алайын. Рахмат, мейли. Мен дагы окуучуңуз сыңары партага отуруп, сизге бир нече кызыктырган суроолорума жооп ала алайын. Эжекем бул аябай оор, ары түйшүктүү, ары сууктуу, ары кооптуу кесип, мугалимдик кесип. Бул кесипке кантип байланып калдыңыз? Ата-энеңиздин түрткүлү болду же өзүңүз кызыктыңызбы? Мен мектепте окуп жүргөндө бир эжекем бар эле, физик. Ошол эжекени мен кумир тутуп, ушул эжекедей эжеке болсом, балдарга билим берсем, балдарга тарбия берсем деп, менин мугалимдик кесипке келишиме ушул уулбе деген эжекем түрткү болгон да. Эжеке эме азыр окуучулар үйүнө чыгып жатат балдардын, кыздардын жайкы каникул болот. Бул жакта эмне кылып жүрүшөт? Туура айтасың, азыр каникул, мугалимдерибиз дей салып атат, окуучуларыбыз дей салып атат. Анан азыр мектептеги окуучулар менталдык арифметикага келишкен. Ошол арифметикадан дагы биздин өзгөрүш айылында чоң ийгиликтерди жаратышты. Демек жакан айылда дагы менталдык арифметика окутулат. Эми ага кичине кыскача токтолсом, 18 сентябрь 2018 жылы өзгөрүш айыл өкмөтүнө менталдык арифметика уюштурулган. Анан мугалими Токоева Кыял деген. Сага окшош жакшынакай жаш кыз, жаш болгону менен аябай психология, балдардын психологиясын терең окуп, терең билген. Бир балага да бир катуу сөз айтпастан балдарды бүт өзүнө тартып алат да. Анан кийин балдар бат эле бир 6 ай 7 айга жетпей эле менталдык математиканы өздөштүрүп алышты. Эжеке, анда биринчи орунду алган небереңизди көрүп, балдар менен таанышалы, кандай өздөштүрүп алган, жакшы эле үйрөнүп калганбы, көбү болчу. Мейли, Перизат, көрөлү, жүрөгөн. Мынакей, Перизат, бул толук эмес, каникул учурунда баягы өздөрү убакыт таап келген балдарыбыз болуп атат да, толугу 30-дан ашык. Азыр эмнелерди үйрөнүп жатышат? Азыр эми эжекеси бүгүн келбей калгандыктан кандайдыр жумуш бар экен. Мына ушул жогорку класстын окуучусу мына тапшырма берип кеткен, ушул азыр чыгарып атат. Кантип чыгарабыз, кандай баштайбыз? Мен азыр эсептеп көрөйүн, балдар чыгарамын, карап туруңуздар. Анда баштайлы, көрөлү. 79 Шашпайт. 61 33
44 94 60 Жол Тура Туура, канча болду ошону? 371 371 акчтар. Көрүп отуруп аябай таң калдым. Чындыгында мындай чакан айылда жогорку деңгээлде үйрөтүлүп жатыптыр. Эми ушул айылдан чыгып райондорго же болбосо борбор калаабызга жакшы бир ийгиликтер менен барып келген окуучулар болдубу? Ооба, район ичинде дагы олимпиадалар болуп турат. Кызылуран деген айылда олимпиада болду. Алда 100гө жакын бала катышты. Жакын арада мартта Өзбекстанга барды балдар. Коңшу өлкөлөргө да чыгып келишти. Ой, Коңшу өлкөлөргө чыгып, андан дагы ийгиликтүү келишти. Чындыгында ушундай талыкпаган аракеттин үстүндө эми силер мындан ары да дүйнөлүк деңгээлде чоң ийгиликтерди жаратышыңарга мен тилектешмин. Баарыңарга ийгиликтерди каалайм, балдар, кыздар. Эми биз дагы баралы эжике жакшы самалдарды баштапсыздар. Мектептерде мындай нерсени мен чындыгында ушул убакка чейин көрө элек болчумун. Рахмат. Эми дейсиз, азаматсыздар, мыктысыздар дейбиз. Рахмат. Биз дагы ушу келечекке умтулуп ушу балдарыбыздан бир жакшы нерсе чыкса экен деп ата энелер өзүбүз чуркап жүрүп уюштурдук. Анан рахмат. Болтура. Ийгиликтерди багындырайын. Азамат, күчтүү балдар экен да булар. Ооба. Анда мен сапарымды улантайын, эжике ушундай сонун атмосферада жакшы уул кыздарды, билимдүү жаштарды тарбиялай бериңиздер. Мейли, рахмат. Силердин да сапарыңар байсалдуу болсун. Рахмат. Жайкы конуш мал жайыты, абасы салкын, чөбү мол, суусу кенен жайлоого Казыбек экөөбүз жол алдык. Мындай табияттын кооздугуна суктанып, эргип иштеп жаткан айыл тургундарынын мукам үнүн, шаңдуу күлкүсүн алыстан эле угуп, аларды көздөй бет алдык. Жер жөнүндө кандай десиңер, Жеп чапканга ылайык деген. Туылған жерим асыл турагым, сезимимден өчпөс чырагым, симфония болсоң сен эгер, нота болуп сага турайын. Кереметтүү гүлөр куюлду, колунда турады. Туган жерим сенде турбайбы, айтып бүткүз косулуп. Түшкө кирсе күлгүн жамалы, жүз көрүшү тунук караның, сен болсо бүтпөс чоң дастан, бар болгону мен бир сабагым. Бали. Кереметтүү гүлөр куюлду, куларында турады. Туган жерим сенде турбайбы, айтып бүткүз косулуп. Чындыгында 6 жаштан 60 жашка чейинки бул жерде төрөлгөндөрдүн баары эле табиятынан тубаса таланттуу. Чечен куйкум сөздүү экенине өз көзүбүз менен күбө болуп, кайрадан жолубузду уладык. Аңзоо сиздерге да кел туруңуздар. Элди ушул убакта кел туруңуздар. Перизат, мына Балборсоктун кечте түшүп калыптыр го, кайерге түшүп калган? Бул жакта жайлоолор сураштырып келдим, жетип эле калыппыз. Перизат? Бул не кылганың,
Мен бул бал борсоктун шириндиктерин атайын жайлоодогуларга алып алсам, сен жеп атасың го? Эмне кылабыз? Каяктан алабыз? Каяктан алдыңыз? Мен буну атайын Оштон алып келбедимби? Таттуу экен. Даамдуу экен. Чын элеби? Бербейм. Соң турбайбы? Келе жейли. Үйгө коноктор келгенде, анда ушул бал борсокко буйртма бериш керек экен, а? Ооба да, Берзат. Бул аябай таттуу шириндиктер. Бал борсок Instagram, Facebook соц тармактарынан баракчасын таап, өзүңүздөр кенен маалымат алсаңыздар болот. Мен ойлонуп койдум. Кийинки жакында буюрса той болот. Ошого ушул бал борсоктон буйртма беребиз. Сен тойуңбу? Кей курсаң тойгоз, жайлоого кеттик эми. Мен мындай баса элейин да. Мен баактым деп койдум. Калтырып кой. Үч булак деп аталган жайлоого кире беришибиз менен өз турмушун өткөрүп жаткан бир үй бүлөгө туш болдук. Алгач эле конушуна баш багып, кымыздан ууртап, каймактан даам сызып, андан соң желеге барып бээ саап, кулун кармап, Айтор жайлоонун жашоосуна сүңгү эле кирип кеткендей болдук. Шыңгыр күлкө, шайыр мүнөз бул көп кырдуу талант ээлери Кызыл өзгөрүш айылынын каймактары. Кандай гана маданий иш-чара болбосун, ума эне шайыр апалар тобунун катышуусусуз өтпөйт. Эми бардык эле айыл аймактарда учурда шайыр апалар тобу түзүлгөн да. Сиздердин шайыр апалар тобу эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Биздин шайыр апалар көбү жогорку билимдүү, көбү мугалим, эмгек ардагери, эл агартынын отличниги, көп сыйлыктардын ээси, медиктер да бар, врачтарыбыз бар, акушерка апаларыбыз бар, алар дагы бүт эле отличниктер. Анан жаштарыбыз да бар, кол өнөрчү. Анан ушу бүт эле колунан келет, көргөнүн калтырышпайт да. Ушул төшөк абдан мени кызыктырды. Кандай аталат, кантип жасадыңыз? Эмне максатта жасадыңыз, айтып бериңизчи. Муну илгерки баягы чүпөрөк жок кезде кыргыздар ушу тери менен жашаптыр. Ушундан тоң кийишкен, тетай кийген, төшөктөрдү ушинтип жасап, гөлдөн төшөк деп коет, козунун көрпөсүнөн. Муну биринчи айран менен ашатат. Анан кайра өңдөп, кырып, этин жумшатып, ийилеп, анан кийин ушу көрпө төшөктөрдү жасайм. Бул төшөктүн кандай артыкчылыгы бар? Эмне максатта жасадыңыз? Артыкчылыгы бул өзү жылуу аябай. Анын азыркыга баалуу да эми бул эми. Өзү ушундай тери болгону менен. Ушу териден ошотуп, мындай ашатып, анан кийин неметип, анан мынтип териден жасайм. Биягын ашатып, анан ийилеп, анан неметип, буда жакшы өңдөлүп элек. Айран менен ашатылган жумшарат да бул аябай. Кирип турасызбы? Мына бул айылдын жаштары спортко кызыккан көрүп, мен аябай таң калдым. Азыр бул жерде тажрыйбалуу бир агадан маектип көрөлү. Шаган эке, мүмкүнбү? Айтсаңыз эми бул волейбол кандай өнүктүрүп атасыздар да, аябай жакшы ойнойт экенсиздер да. Эми азыр өзүңөр көрүп тургандай бул айылдын деңгээлиндеги неге азыркы иш убагы болсо дагы күндө кечинде келип, күндө ушул айыл ынтымагын бириктирип, күндө оюн кылып турганга аракет кылып атабыз. Тала жумуштарынан мындай чарчап калып дегендей болбойбу? Эми азыр, конечно, бул айыл тиричилиги деген малдын камын ойноп бүт элдин баары эле чөп чар менен алек болуп атат негизичи.
Ушул чөп чаруу мен алек болгонуна карабай күндө кечинде ушу чогулуп командовой болуп балдардын ушу айыл ынтымагы болуп күндө ойногонго аракет кылып атабыз. Ушинтип келип чогулуп буюрса жакшы. Волейболдон башка дагы спорттун кандай түрлөрү менен алектенесиздер да бул айыл ынтымагында? Эми футбол менен алектенебиз. Футбол менен болуп атат. Футболдон деле жакшы. Анан күрөшүбүз бар. Койлаңыздар барбы? Ооба, бар. Көрсө болсо керек ал жерде дагы. Ооба, болот, конечно. Шаган ага. Ооба. Чындыгында мен таң калдым. Аябай мыкты ойнойт экенсиздер. Бул эми күндө ойногондун натыйжасы болсо керек, Ошо күндө ойногон тажрыйба болуп. Анда эмне кылайлы? Кирип оюнду уланталы? Майыл. Экиден кетесиң, мен центрден кетейин. Эркинди алдыма салам, сен жолдошду алдыңа саласың. Ошондо наркомандардан кимиси жакшы ойнойт? Келдек оны кызыл форма чамалап. Кызыл, ошону караш керек экен да, жакшы. Ошону караш керек. Ошону кармай, все болду. Экинчи жаштан жакшап карайт. Кана баштадык анда, Кут! Ушинтип сиздердин эрке кызымыздар шырдакты да тигип көрдү, тигүүчү машинаны да кармап көрдү. Чынын айтсам, кыйын экен булар. Бир топ кыйын экен. Эң оңою мага ушул курак эле болду окшойт. Эми келиңиздер, ушинтип эле отура албастан шаңдуу шайра отуралычы. Сиздер бир жакшы чыгарма аткарып бериңиздер. Теле көрүүчүлөр менен биргеликте күбө бололу. Биз мындай кол ишти иштеп атканда зериккенде ырдаган ырларыбыз көп эле. Кандай чыгарма аткарып бересиздер ошондо? Анан азыр эми туулган жери жөнүндө кетментөө деген жаңы ырыбыз бар, ошону ырдап берели. Сонун болмок. Анда чоң ырдайлы. Elde жаткан элде жакшы жөрөлгө, кетмеги төбөң кенче келсин өнөргө. Бизге жеттик, бизге чейин уланчу, ташы турсун талант берген көрүнгө. Тоғыл жастандай, тоғылдай залқарлар, коргол кошуп акбакай, комузга да жан салган, жомарт акын өтө кур, чоп жүрөк деп таң калган, касиеттин туулган жери кан жаныма таркалган. Күндө ушул кечкурун чарчаганга карабастан спорт менен алек болуп, ушул 3-4 команда күндө боюн уюштуруп турабыз. Өзүбүздүн ден соолукка кыймыл аракетке жакшы деп. Жакшы. Ушул бири-бирибизге азыр момент ойноп, мотивация болуп, ушунун негизинде азыр жаштарга да ушу үлгү болуп атабыз да. Жумуштан кийин чарчабастыгына карабай, жакшы сөздөр менен ушул жерде жакшы ийгиликтер бар. Өзүбүз дагы айылдарга чыгып ойноп турабыз, башка айылдарга, мелдештерге. Ийгиликтер бар. Биринчи места, экинчи орун, үчүнчү орун ушуларга жетип турабыз. Жакшы. Биз дагы бир ойноп көрсөк болчу да, Ооба, силер да албетте ойноп көрсөңөр болот. Жана эле волейбол ойноп келдим эле. Жакшы, албетте ойноп көрсөңөр болот. Мен футбол ойнойн деп атам. Жана тиякта волейбол ойногом. Футболдон да өзүм сынап көргөм. Айылдын жигиттери кандай ойнойт экен. Кана, булар жыйынтап калды окшойт, Ооба, азыр кийинки команда менен кирип баштайлы анда. Негизи футбол жакшы болду, Сен нападающий турбайсың. Футбол ойносоң, волейбол ойносоң. Күрөштө коесуң да? Анча мынча деп. Күрөштөн да көрөбүз анда буюрса. Азыр кайда жүрөсүң? Ушундай кечигип калдым. Агалар менен тойноп. Мейли агалар. Жакшы болуп тур. Мейли. Болуп тур,
Берзат эми тура түшүндө эми анча мынча сен деле кечигесиң, андан көрө кел теле көрсөгөнмөн коштошайлы. Мен эч нерсе дей албайм. Суркулап, тамагым дагы утуп калды. Өзүм коштошуп калмасам болбойт. Байкуш. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошобуз. Биз Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылында болдук. Аябай таланттарга бай, акын, төкмө акын, манас деги эле жашоосу өзгөчө жер менен сиздерди тааныштырдык десек болот. Өзүңүздөрдүн айылыңыздарды биздин көрсөтүүдөн көргүңүздөр келсе, экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Бизден алсаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Кийинки эфирде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар. Тезирээк кеттик, такси күтүп калдым. Кеп отур. Байкушум. Ага, биз эми 3-төрөккө жеттик болсо. Мейли. Алыстан атартып келсеңер, таштап коюңуздар. Мен суркулуп калдым, өзүм коштошуп койбосам болот. Элимде чыкпай калайын деп жатат. Мейли, тура түшүңүз. Жолда походу кеткен адамдар деле сразу коштоп кетип калат. Дайынта жахинта. Лери күн-күннәри. Жабыдан жабыдан Kettik, patalarla gittik. Sarçap. O elbette bu komandalar gaz oldu. Sizlerге да жактыбы, мага ушундай томпок болгон.